Орусияда өзбекстандык жаран аялын террорчулукка айыптап полицияга тапшырды. Дүйнөдө интернет эркиндиги боюнча абал начарлоодо. Өзбекстанда 2017 жылдан тарта бизнес каттоо онлайн режиминде жүргүзүлө баштайт. Москванын түштүк батышындагы полиция бөлүмдөрүнүн бирине Өзбекстандын жараны аялына каршы арыз таштап кетти. Өзбек ММКларынын маалыматы боюнча анын өмүрлүк жары Ислам мамлекети террордук тобу менен байланышта жана күйөөсүн дагы жоочулардын катарына кошулууга үндөп, метродо жардыруу уюштурууга түртүп жатат. Учурда бул окуя боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүргүзүлө баштады. Дүйнөдө 6-чы жылы катары менен интернет эркиндиги начарлап баратат. Бул тууралуу штаб-квартирасы Вашингтондогу Freedom House укук коргоо уюмунан билдиришти. Иликтөө 65 өлкөдө жүргүзүлгөн. Натыйжада интернеттин абалы Кытайда, Сирияда жана Иранда баарынан начар деп табылды. Ошондой эле интернет эркиндиги чектелген 17 өлкөнүн арасынан Египет, Беларусь, Казакстан, Судан, Орусия, Пакистан жана Вьетнам кошулду. Бул өлкөлөрдө негизинен жарандардын бийликке сыны цензураланып, социалдык тармактарга пикир жайгаштырган, бөлүшүп же өзгөлөрдүн пикирлерин жактырган адамдар камакка алынышы мүмкүн деп айтылат Freedom House'тун отчетунда. 2017 жылдын 1-апрелинен тарта Өзбекстанда ишкерлик субъектилерди каттоо 24 саат бою онлайн режиминде жүргүзүлө баштайт. Бул тууралуу жергиликтүү ММКлар жазып чыгышты. Өзбекстан өкмөтү 28 октябрда мамлекеттик каттоо жана ишкерлик субъектилерди эсепке алуу системаларын жакшыртуу тууралуу токтом чыгарган. Токтомго ылайык 2017 жылдын 1-апрелинен тарта мамлекеттик каттоо жана ишкердик субъектилерди эсепке алуу интерактивдүү мамлекеттик кызматтардын бирдиктүү порталына бириктирилген интернет аркылуу күнү-түнү ишке ашырылмакчы. Нью-Йорктогу ботаникалык багында салтка айланган Holiday Train Show поезддер көргөзмөсү ачылды. Бул иш-чара АКШда жыл сайын өткөрүлөт. Оюнчук поезддердин шоусун өткөрүү үчүн бактын ичин кадимкидей тарыхый баалуулуктар жайгашкан шаарга айланышты. Анда архитектуралык эстеликтердин 150дөй үлгүсүн жасап чыгышкан. Бул улгайган адамдарга, жаш балдарга, айтор үй бүлө мүчөлөрүнө арналган иш-чаралардын бири болуп саналат. Менимче, поезддерди баары эле жакшы көрсө керек. Миниатюралык локомотив Нью-Йорктун Борбордук вокзалынан өтүп баратат. Андан сырткары бул жерден бийик имараттарды, Бруклин көпүрөсүн жана Нью-Йорктогу эң чоң Вашингтон көпүрөсүн көрүүгө болот. Мында келген кичинекей көрүүчүлөрдү белгилүү мультфильмдеги Томасон паровозу кубандырды. Уюштуруучулар экспонаттардын баары жаратылыш материалдарынан болгонун айтышат. Андагы шаарды жаратуу үчүн жалбырак, дарактын сырткы кабыгы жана башка бурчак сыяктуу буюмдар колдонулду. Поезд көргөзмөсү 16 январга чейин уланмакчы. Аны АКШнын бардык шаарларында көрсөтүү пландалууда.